Бириккен Улуттар уюмунун операцияларында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун күчтөрүн колдонуу тартиби бекитилди. Өлкөнүн сенаты муну так аныктаган мыйзамды жактырды. Бул протоколдун алкагында координациялоочу мамлекет деген түшүнүк киргизилет. Бул макам аталган уюмга мүчө каалаган республикага берилиши мүмкүн. Коопсуздук кеңешинин чечими менен бекитилгендей, БУнун эсебинен логистика, контингенттик жүк ташуу жана каржы маселелери боюнча кызматташуу ишке ашырылат. Ар бир өлкө тынчтыкты сактоо миссияларына катышуу даражасын өз алдынча жана ыктыярдуу чечет. Ошондой эле сенаттын депутаттары өз ара укуктук кызматташтыкты жөнгө салуучу келишимдерди жана БУнун коопсуздук кеңешинин бейпилдик күчтөрүн уюмга мүчө өлкөлөрдүн аймагында биргелешкен материалдык, техникалык жана медициналык жактан камсыз кылууну кабыл алышты. Казакстандын аскери баяндагандай каттама үйлөстүрүүчү мемлекеттин камкорлугу нәтижесін экранға шығарыңыздар. Қаралған заңдар ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымынан Каралып жаткан мыйзамдар жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ишмердүүлүгүнө байланышкан айрым маселелерди жөнгө салууга багытталган. Атап айтканда, БУнун алкагында уюмдун тынчтык орнотуу дараметин пайдалануу мүмкүнчүлүгү каралды. Ошону менен бирге мыйзамдардын алкагында мүчө мамлекеттердин укуктук жардам, материалдык, техникалык жана медициналык камсыздоо жаатындагы өз ара аракеттенүүсүнүн негиздери жана шарттары аныкталган. Жалпысынан бул мыйзамдар уюмдун тынчтыкты жана стабилдүүлүктү чыңдоо боюнча чараларынын натыйжалуулугун жогорулатууга салым кошот деп ишенебиз. Іс-қимылдың негіздері мен шарттары анықталады. Жалпы осы заңдар ұйымның бейбітшілік пен тұрақтылықты нығайту жолындағы іс-шараларының тиімділігін арттыруға оң үлесін қосады деп сенеміз. Белгилей кетсек, өлкөнүн аскерлери 30 жылдан бери тынчтык орнотуу операцияларына катышып келген. Непалда, Батыш Сахарада, Кот-д'Ивуар жана Ливанда БУнун миссияларына катышты. Тажик, Ооган жана көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин тышкы чек араларын коргоо милдетин 9000ден ашык ички аскерлер аткарды. Казакстандын Казбат бейпилдик батальонунун 300дөн ашуун жоокери Иракта миссиясын орундады.